НТС'тің түз эфирінде артарап, анын алып баруучусу Мемирбек Этикеев, саламатсыздарбы? Буга чейин 5-6 класстын география жана табияттануу сабактары боюнча басылып чыккан жаңы китептерде стилистикалык жана грамматикалык каталар кеткенин журналисттер аныктап чыкканы белгилүү болгон. Жана бул боюнча Билим берүү министрлиги маалымат берип, аталган ката китептерди кайрадан басып чыгарууну жана бул басып чыгарууну басмакана мойнуналарын билдирген болчу. Биз бүгүн ошол билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелердин бири болгон ошо окуу куралдарынын сапаты жөнүндө талкуу курабыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Алгач бүгүнкү программанын коноктору менен тааныштыра баштасам, мен оң жагыман баштайын. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев мырза. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мурдагы билим берүү министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, профессор агайыбыз Каныбек Осмоналиев. Жана менин сол тарабымда Бишкек шаарындагы номер 6 орто мектебинин директорунун кыргыз тили боюнча орун басары Нуржамал Жаңгазиева, жана ошондой эле Нуржан Жаңгазиева, жана ошондой эле жарандык активист, журналист, ошондой эле бүгүн биздин программага ата-эне катары катышып жаткан Гүлмира Уметалиева айым конокто. Алгач ошо суроону сизден баштасак, Марат агай. Буга чейин ошо басылган китептер боюнча бир топ талаш тартыштар, коомчулукта айтылган. Бул интернетте дагы талкуу жараткан, бул боюнча Билим берүү министрлиги дагы маалымат бергенин билебиз. Азыр абал кандай? Эмне болуп атат? Кайрадан басылууга кеттиби, басылабы, качан басылат? Эми бүгүнкү күнгө мынакей айтып кетиш керек, бул китеп эң чоң бир маселе эмес, бул билимдин булагы деп атабыз. Жанакы өзүңүз айткандай, бул ошо география боюнча окуяны, бул өзүнүн баягы эрежеси бар, китеп чыгаруу боюнча окумуштук кеңештен өтөт, билим берүү академиядан. Ошо окумуш кеңештин жыйыны чыкканда кол коюлуп туруп басмага жиберилет. Басмакананын ичинде корректорлор дагы бар. Ошондуктан муну көпкө изилдеп, баягы кызматтык тергөө жүргөндөн кийин жыйынтыгы мындай болду. Ошо издательство өзү басып чыгат бул китепти. Бүгүн ал жумуш башталды. Ошо алмаштырабыз, экинчи чейректин башына чейин муну баардыгын мойнуна алып. Эми албетте бул табияттануу боюнча сиз айткандай, бул техника жагынан ката кеткен. Ошо издательстводон баягы бир баракка көчүрүп, шайкеш келбей көчүрүлүп кеткен. Албетте мунун үстүнө жумуш алып барылып атат, биз да ичинен карап атабыз. Эми баягы айтканда, бул китептин өзүнүн тагдыры бар, апробация деген бар, адаптация деген бар, китеп окумуштук кеңештер. Бул пилоттук режимде негизи өткөндөн кийин анан басмаканага жиберилет. Бул баштан эле Билим берүү министрлиги билген беле муну? Ошол мектептерге таратыла элек деле. Же бул жана журналисттер айтып чыккандан кийин гана билип калдыңыздар? Жок, бул башында келгенде бул окумуштук билим берүү академия бекилет, окумуштук кеңеш менен бекилгенде корректорлор эмне үчүн биринчиден айтып кетиш керек, ушул басмакана эмне үчүн мойнуна алып атат? Бул ошо окумуштук кеңештин жыйынтыгы чыкканда, албетте корректорлор дагы типографиядан карап чыгып туруп, анан басканда сигнальный экземпляр келиш керек. Сигнальный экземплярдын негизинде ошондо анан ошо комиссиянын мүчөнүн баары кол койгондо басмага жиберилет. Бирок менин тарыхымда мен мынакей Каныбек Осмонович менен көптөн бери иштеп жүрөм. Дагы бир окуя болгон. Ошо биз кол коюп бүткөндөн кийин китептин өңү, сырты, катуу обложкасы, жумушак обложкасы, переплету ошондо да башка вариант менен келип калчу. Ошондо кол коюлгандан кийин. Бирок типографиялар менен иштеп туруп, кайра сунуш келтирчүбүз. Жумуш бар жерде ошо типографиялар менен ошондой окуялар акыркы жылдары болуп атат, бирок жумуш алып барып атабыз. Тендерге катышканда мынакей жеке менчик басмаканалар катышып атат. Мамлекеттен бүгүн илгери мектеп деген басмакана бар эле. Эми ошол деле бир чети туура болчу деп ойлойбуз. Ошондо мектептен бир мамлекет жоопкерчилиги анда ошондой басмакана болсо мындайга жетпейт элек деп. Мындан сырткары алдыга да азыр суроолор болуп калышы мүмкүн. Мынакей 5-6 класста бүгүн жаңы китептерди басып атабыз, экинчи чейректен азыр баарын 100% камсыз кылып, ошого ижарага бергенге бүгүн пилоттук режимде өттүк. Бирок бир суроо чыгат. Эмне үчүн чет мамлекет басып атат депчи ушул китепти. Бул дагы мыйзамда бар экен. Баягы дүйнөлүк банк жарыялаганда тендерди. Бул ар бир мамлекетте өзүнүн филиалы бар экен. Ошондо бул жалпы өзүнүн сайтынан жарыялайт экен, тендер жары. Ошондуктан тандалып калат экен. Эми албетте биз эгер дагы ошо типография
биздин талапты аткарбаса, биз кайра издательствого жиберебиз. Мындан сырткары бир теория бар, доработка деген бар, кайра иштетүү. Китеп өзү 3 жыл жашайт экен. Китептин көйгөйү көп. 3 жылдан кийин ремонттонуш керек экен. 5 жылдан кийин кайра басылыш керек экен. Ошондуктан дагы бир маселе чыгып атат. Ушу автордун уруксаатын алып басма деген бар экен. Кээ бирде берет экен, кээ бирде бербейт экен. Ошон үчүн жаңы талапка биз киргизгенбиз. Ушу типография басам дегенде автор менен келишим түзүп, баарын жыйынтыктап туруп, анан бизге ошо эң аягында окончательный вариантын беришет. Ошо китеп басылып, анан басмаканадан чыгып келгенден кийин Билим берүү министрлиги текшереби кайрадан бул? Албетте, мен ошо башында айтып кеттим. Сиз кол коюп, анан жөнөтөт дедиңиз. Жок, мен дагы айтып атам. Келгенден кийин кайра дагы каралабы? Келгенде каралат. Башында басмага жибергенде ошо комиссия мүчөлөрү баары кол коюп чыгат. Ошо басмадан келгенден кийин? Жок. Китептин биринчи барагына. Басмадан басаардын астында типография сигнальный экземплярды алып келиш керек да. Сигнальныйды министрлик аны карайт, эметип алып келгенде ошонун жыйынтыгынан карайт. Албетте аны караш керек болчу. Демек, басмаканадан чыккандан кийин министрлик билбей калышы мүмкүн экен да? Мүмкүн. Буга чейин билбей калганбы жана 5-6 Ал билинген жок да, кийин билинди. Ал мынакей биздин колубузда турган бир вариант типография бассын дегенде, аякта эми ар бир өзүн сыйлаган типографиянын ичинде редактору бар, корректору бар. Алар сунуш кылып туруп ошондон чыгарат. Каныбек агайдан сурагым келип атат. Сиз министр болгонсуз, бул тармакты жакшы билесиз. Ушинтип текшербей эле мектептерге кете бериш керекпи басмаканадан кийин? Ичинде эмне басылды, маани маңызына карабай, же текшериш керек беле? Ушу менин 2007-жылы 7 февралдан министр болуп, анан ошол эле жылы 27 ноябрда министрден кеткен 9 айлык өмүрүм 62 жашымда. Ушу бир тең, анан калган жашым бир тең болот да. Баары сурашат, сиз министр болгондо деп. Сиз аны деп болгондо, ошону эмне кылып жүрдүңүз эле? Эшек такалап жүрдүңүз беле, тиги бу деп. Дагы мен министр болдум. Бирок анда тартип абдан катуу болчу. Мынакей Марат менин өзүм кадрым. Ошондон бери иштеп атат. Анда бир китеп эмес, окуу китеп эмес. Анда министрдин колунан чыккан бир барак официалдуу кагазга баш жүз менен жооп беришебиз. Азыр эми ар кандай деп атат, корректор деп мен күлкүмө келтирип атышат. Андай мындай деп, жок. Корректор бул техникалык эле кызматкер. Мына жерде мынакей менин колумда материалдар турат. Орфографиялык ката кетиптир, пунктуациялык ката кетиптир, стилистикалык ката кетиптир. Бул эмне корректордун жумушу бул. Мына жерде турат. Николай Коперник, Антуан Лавуазье деп жазышкандагы, анан кийин И. Ньютон, Ж. Пресли деп жазышкан. Эмне тигилекке кудасыбы, же кошунасыбы Коперник, же таанышыбы, же тууганыбы. Вот ушундай мелочтордон кетет да. Ошон үчүн эч кандай шылтоонун издештин кереги жок. Бул китептердин ушундай болуп калышына министрликтеги ошо китеп чыгаруу саясатына болгон шалакылык деп эле керек. Шалакылык деп эле керек. Себеби бул оюнчук эмес, бул стратегиялык объект. Тем более жаратылышты үйрөнүү боюнча сабактар. Автор, биринчи кезекте автор жооп берет. Илгери авторлор деген кандай болот эле? Авторлор деген эми ага болгон талап, ага болгон баягындай тартип абдан катуу болот эле да. Мен Марат мырзаны деле эме кылбайм. Күнөөлөбөйм. Мен министрди деле күнөөлөбөйм. Система ошондой абалга келип калды да. Кечирип коюңуздар, пофигизм болот да. Мен кол коюп бердим, мынакей, мисалы үчүн Кыргыз академия, билим берүү академиясынын директорунун, президенттин колу турат. Китептин бетинде. География илиминин доктору профессор Чодураевдин колу турат. Алар каякта карашты эле? Автору бар. Автору менен согласовать этилген болсо керек да. Кептин баардыгы ушундай болот да. Бул жерде күнөөкөрдү издештин кереги жок. Күнөөкөр бирөө эле, ал билим берүү министрлиги. Министр өзү баш болгон. Мынакей ата-энелер келип атышат, мектептин директорлору, буларда эмне күнөө? Өзү баардык билим берүү системасынын эки эле оюнчусу бар, игрогу бар, субъект. Ал мугалим, анан кийин окуучу. Калгандарыбыз баардыгыбыз мандикербиз, жалданып иштегендербиз, министр баш болуп, мына мага ошо пакалдап аткандардын баардыгы. Ошон үчүн бул жерде системалык түрдө. Мен мисалы үчүн министрдин ордунда болсом, эч агыл отставкага кетмекмин. Бир тамга үчүн кетмекмин. А биз каякта бир шылтоолорду айтып атабыз. Мен ошону айтканы келдим бүгүн, өзүм дагы ооруканадан келдим, мына Мирбек сиздин суранычыңыз менен. Себеби мындан ары мындай улана бере турган болсо, анда бул адатка айланат. Адат анан кийин өнөкөт болот. Өнөкөт анан баары ооруга айланат. Баарыбыз оорулуу болуп калабыз да. Кетип барушу. Мен абдан капамын. Ушундай ситуацияга билим берүү академиясы Марат мырза эмне кылып атат?
Эмне кылып атат билим берүү академиясы? Өзү биздин россиялык туугандар туура кылышкан экен. Алар дагы башында ошо эйфория болуп, ал эсте таркаганда билим берүү академиясы, анан кийин дагы дүйнөлүк мындай академия тигил деген. Бирок тез эле 3-4 жылдын ичинде бардыгын жоюшкан дагы окутуунун ошол усулун, мен орусчасын айтайын, научно-исследовательский институт содержания и методов обучения, образования деген институт түзүшкөн. Бул жерде пафостоо академия андай мындай деп алып кылган иш ушул болуп атат да. Эми бул билингени, билинбегени канча? Билинбегени канча? Ошондуктан биздин азыр китептер менен камсыз кылуу бул өзүнчө маселе. 80. Бирок эми даяр нерсени 120 миллион сом жылына бюджеттен акчабыз бөлүнөт. Мен эми мына АБР менен теги бүткүл дүйнөлүк банктын ресурстарын айтпай эле коеюн. Ал боюнча өзүнчө маселе бар. Мен азыр жакында материалдарды эме кылам, даярдап атам, чоң пресс-конференция болот. Себеби кептин бар ушунда болот да. Мисалы үчүн математика китебин алалы. Биринчи класс математика китебин алалы. Эмне болду? Исак Бекбоев академиктин айыбырын кандай төгүштү? Кандай бул кишини ыза кылышты? Каяктагы эле бир тентиген бир Мыкырчан деген Армения биринчи соавтор болуп кирет. Андан кийин кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдерине которулат. Кыргыз тилинде соавтор болот дагы, башка тилдегилерге агайды чыгарып таштайт. Анан кийин баарынан кызыгы, азыр Марат мырза ошону жакшы айтты. АБРдин акчасы бул. Келип туруп Еревандан чыгарат. Зангак деген типографиядан. Мен анда депутат болчумун. Ошону айтып жаман көрүнүп, мага иш козголуп жүрөт бүгүнкү күндө. Бул жерде миллиондогон акчалар жөнүндө сөз болуп атат. Мына бул ушул. Баягы самолет кулап түшүп Таша сууда. Же болбосо тез жарылып кеткенде эле болду. Кайсы бир учурда бул чыгыш керек болчу да. Мына чыкты. Бирок тилекке каршы эң баягындай крайный, эң жабыр тарткан биздин ушул окуучубуз менен мугалим болуп калды да. Гүлмира айым, мына сиз Facebook'тагы жеке баракчаңызга ушул китептердин сапаты боюнча ата-эне катары өзүңүздүн пикириңизди билдирген элеңиз, 1 ай мурда болсо керек. Мен эң биринчи эмне кандай каталарды байкадыңыз сиз? Эми бул мындай да, мен ата-эне болгондуктан балдарым башталгыч класста окуп атат. Бишкек шаарындагы орус тилдүү мектепте окуп атышат. Анан караңыз. Бул китеп 2011-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин макулдугу менен, утверждаю деген сөз макулдугу менен да, ооба, басылып чыгып, менин балдарым 11-жыл, 10-жылы төрөлгөн балдар. Анан ошондон бери эле окутулуп жаткан Ганыбек Осмоналиевич. Ошондон бери эле благополучно бул Кудайбердиевага чейин эле окутулуп жүргөн. Анан мугалимдер деле көрсө деле көрмөксөн, укса деле укмаксан болуп жүрүшөт. Анткени министрликке акарат айтып сүйлөй алышпайт да мугалимдер. Бир мугалим ушул каталар боюнча айткан эмес. Адиланын могу родиноведение мекен таануу боюнча китебин караңыздар. Бул кандай административдик бөлүнүү жасаганбы, же болбосо областтар боюнча бөлүнүү жасаганын билбейт экен да. Бул боюнча көчөгүн министрликтен сурап атса, министрлик буну билбейбиз дейт. Мындай ката бар экенин. Мен балага кантип түшүндүрөм? Анан кийин могул жерде Баткен, Ош, Жалабат жана Талас, Нарын дегендер булар областтар менен борбор шаарларынын аталыштары бирдей, туурабы? А бирок Ысык көл менен Чүй областынын борбор шаарларынын аталышы бөлөк, областтардын аталышы бөлөк да. Бул жерде же областтар боюнча алганбыз, же шаарлар андай болсо, анда Чүй областынын Токмок шаары эмнеге көрсөтүлгөн эмес? Эгерде шаарларды алса. А бирок мындай караганда административдик бөлүнүү боюнча алганда кайсы жогору? Область жогору же шаар жогору статусу боюнча? Мынакей. Балага окутуп атканда мен мындай караган менен майда нерсе башталат, баары майдадан байкабайт, аны майдадам дейт. Мындай чынын алганда балдар визуально жатташат. Мен балама түшүндүрө албайм мунучу. Кана мен Токмок шаар бер Чүй областы десе түшүндүрө албайм, же Ысык көл областы десе түшүндүрө албай жатам. Анткени сиздер ката жазгансыздар. Ошондой эле мына өсүмдүктөр боюнча деле сүрөт тартып коюп турсуңар, Жалабат областы менен Ош же Баткенде өсөп турган өсүмдүктү Таласка жайгаштырып койгонсуңар, жакыныраак кылып. Муну да түшүндүрө албайм балага. Таластын климаты бөлөк. Мен климат боюнча да айтып түшүндүрүп берем да үйдө. Таласка пахта сүрөтүп жазбай турбу. Анан мына пахтанын сүрөтү турат. Таласка жакын жайгаштырып. Мен көргөн эмесмин, просто азыр. Мына бул биринчиден. Анан буну деген булар айтып атышпай, корректорлор, анан булар жооптуу да, анан тигилер жооптуу да деп көчөнү мен министрдин бир телевиденияга берген атайын интервьюсун дагы көрдүм. Андан интернеттен кийин дагы отуруп алып көрдүм. Мен Кудайбердиевага эч кандай бир тиешем деле жок. Ал киши кетеби же келеби мен ишим да жок. Бирок ал киши айтып атат, мен 24 саат бою карап буларды текшерип, мен колума кармагам, бирок деген катасын көргөн эмесмин, убактым жок дейт. Министрдин убактысы менен уяты анан жоопкерчилиги жок экен деп айтайын дегем да.
Анткени ушунча бала ката менен окуп атышат. Аны ар бир мугалим эгер мектепте ушундай ката бар деп оңдоп окутса жакшы, айдир. А оңдобой ошол боюнча машина менен окутуп кетсечи, эмне болот анда? Анан кийин дагы бир маселе болуп атат. Могу азбука русского языка деген боюнча, мынакей орус тилдүү мектептердин баары Бишкек шаарында ушул эле кемелер менен окуп атышат да. Гитеп мененчи. Качанчы класстар үчүн? Бул алгачкы биринчи класстар үчүн азбука да. Анан кийин жаңы өсүп келаткан балдарыбызды мекендичил болгула, элиңерди, жериңерди коргогула деп тарбиялагандын ордуна биз көз каранды, кулдук позицияда тарбиялап жатабыз да. Мынакей. Россия, родина моя деп, мынакей просвещениеде берилген, басылган. Эч бир кыргыз мамлекетинин кыргыз мектептери үчүн, орус тилдүү кыргыз мектептери үчүн символикалар киргизилип, систем менен апробация деп атасыз, ошондой болуп бир нерсеси оңдолбой эле кандай орус Россия Федерациясы басса, ошондой басылып чыгып атат. Мына 14-чү жолу басылган китеби. Бишкек шаарында мисалы орус тилдүү мектептердин баары ушуну окутушуп, анан мен мугалимдер ошол жерде жок, наша республика Кыргызстанда айтарына деле ишенбейм. Орус тилдүү мугалимдер окутуп кете берет, наша родина Россия деп. Мен ушу. Рахмат. Бизде азыр кыскача рекламалык түрмөк бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолу биз ошол билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелердин бири болгон ошол окуу куралдары, китептердин сапаты жөнүндө талкуу кылып жатабыз. Түз эфирдебиз. Рекламалык түрмөктөн кийин кайрадан талкууга кайтып келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТСтин түз болуп жатат. Бул жолу биз китептердин, окуу куралдарынын орто мектептердеги сапаты жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгерде ой пикириңизди, суроо сунушуңузду берем десеңиз, бизге телефондон түз байланышка да чыксаңыз болот. Марат агай, жооп болобу? Бул окуу куралдар боюнча конкреттүү мисалдар болду да буга чейин? Албетте, мен дагы бир жолу айтып кетем, мынакей жакшы суроолор болуп атат, кайсы мектепте ошондой болуп атат, эмне болуп атат деп мындай карайбыз. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек. Бул ар бир министрлик, бул мамлекет деңгээлде координация кылат. Мен ушуну айтып кетет элем. Экинчиден, билим берүү академияда окумуштуулар отурат. Министерствода биз чиновникпиз, географ, академик, профессорлор чыгып атат. Бул экинчи. Азыркы айтылган китеп, бул министрлик тарабынан кошумча методикалык китеп катары допуск бергенбиз. Бул Россияда окуп атабыз, дүйнө жүзүн история религии деген бар, ал өзүнүн дин эмес тарыхын окуп атабыз. Бул кошумча китеп болуп, бул допуск болгон. Кошумча китеп 100дөн ашык бекилгени менен ар бир мектеп өзүнүн дагы кошумча сабагынан ар бир китеп менен пайдаланууга укугу бар. Биз баягы религиозный болбосун, тиги болбосун деп туруп аларды алып чыгабыз. Бул кошумча китеп катары биз допуск бергенбиз. Ошон үчүн грифи бар. Допущено дегенчи, кошумча китеп катары. Эми буякта айтылып атат, албетте мен өзүмдү коргобойм, бирок бул өзү баягы конституцияда мыйзам жазылгандай өзүнүн тартиби бар китептики. Апробация деп шылтоолойсуңар. Апробация деген бул мыйзамда жазылуу. 56 мектептин ичинен апробация өтөт. Бул бир. Экинчиден, отзыв ар бир мугалимдики келет, туура эмеспи, мугалимдерди да тартабыз. Эми жумуш бар жерде онанке ката бар, бул биримдик болуш керек. Биримдик болуш керек деп, бул башка мамлекет эмес. Кыргыздын эмне үчүн биз башка жагын айтпайбыз, ошо информатикадан, физикадан, дүйнөдөн, олимпиададан алып кетип атат. Бар, аракет бар, китеп чыгарууда дагы бар. Баягы тойдо кыз жоголот дегенде одоно кичине бузуулар болуп атат автор менен. Мына географиянын автору менен Госмаж билет, эки автор экен. Чара карап азыр изилдеп атабыз, карап атабыз, эмне болду деп кыштыйлы деп. Профессор, доктор наук, КАОнун президенти кол коюп атса, бул заключенияны алып атабыз, ансыз биз жибербейбиз. Апробация бул 1 жыл өтөт. Апробация деген бул баягы эми шылтоо эмес, азыркы айткандай мына ателер баягы апробация деп шылтоолойсуңар. Анан кайсы мектеп эмнени коргоп атат, кандай кылып атат деп айткыла дешнесе, менин атымды айтпай, же мектепти айтпай, ошону чара көрөсүңөр. Мындайда бир жыйынтык чыкпайт. Билим берүү министрлик бул чоң тармак, бул
биздин мамлекеттин келечеги. 79 миң мугалим иштеп атат. Мунун ичинде 1 200 000 окуучу окуп атат. Өз стандартыбызды иштеп чыгып атабыз Кыргызстан. Башталгыч класс. Китепке жетиш үчүн ижарага пилоттук режимде жайылдан өтүп атабыз. Жумуш болуп атат. Ката кетип атат. Ошол ката менен бир чындыкка жетип, биримдик ата эне тараптан, тээ тараптан биримдик болуп ошону аткарыш керек. Биз Өткөн жылы сөзүңүздү каралжы канча китеп басылды, анан канча бюджеттик каражат бөлүндү буга? бул жыл сайын эле 120 миллион каражат бөлүнөт китепке. Бюджеттен, мамлекеттик ичинен биз ошо басмага эметкенде тендер жарыялайбыз, мунун авторский заказ беребиз. Кээ бирде китептерди тендерге берелик десек, Канаке Смолович, авторлар чыкпай атат басмаканага. Ошондуктан биз айтып атабыз, кайсы автор китепти жазса лайык болсун, ошону көрөлүк. Болбосо адаптация деген бар, адаптировать. Закон ома бул дүйнө жүзүндө закон ома боло берет. Алма кайка түшсө. Ошон үчүн адаптация кылып, мынакей эжебиз дагы туура айтып атат. Ооба, ошо Россиянын экини кошкондо 4 дегенде, бирок астын түздөш керек. Бул Кыргызстан, желеги Кыргызстандыкы. Адаптация бул да окумуштуулардын өзүнүн кеңеши болот, өзүнүн проблемасы болот. Пилоттук режим, айылдык мектепти алабыз, райондук борборун алабыз, ичинен гимназия, лицейди алабыз. Өзүнүн багыты болот. Бүгүн бир эме бар, бизде баягы дефицит дегенде, булар китеп жазуу боюнча авторлор, адаптация боюнча. Мына сиз жогоруда мына сөз болду, ошол мекен таануу деген орус тилиндеги сиз мисалга келтирип кеттиңиз. Анан география менен табият таануу жөнүндө сөз болот буга чейинчи. Ошондо мисалы каталар чыгып атканычы, анан канча каражат бюджеттен короду ошого? Анан буну ким кайра ордуна коюп берет? Кимдир бирөө жоопко тартылып бир чара көрүлүп атабы буга чейин? Бир айдан бери ушул жөнүндө сөз болуп, талкуу болуп, министрдин дарегине чейин бир топ сын пикирлер айтылды да. Эми сөзсүз бул боюнча чара көрүлүш керек, күнөө болгондо. Мен дагы айтып атам, күнөө бар эмесlik. Корректорлор, мынакей бизде бир сектор книга издания бар, аны карап атышат. Бирок мен бир айтып кетем, ошо басмакана жерде мойнуна алып атат, билим берүү академияны мен дагы изилдеп атабыз. Эмне үчүн ошо окумуштуулар ким окуду эле, ким читкени карады эле деп. Бүгүн басмакана ошо министрликтин алдында билим берүү академия басмакана менен бирдикте сүйлөшүптүр, жыйынтыкка келгенде издательство өзү бул китепти кайра басып атат. Албетте издательство өзү басмагы эмес эле, баары келишип туруп, мына ушул каникул башталды, биринчи чейрек бүттү. Ошо китепти түздөп туруп, кайра ошо экинчи чейректин жарымына чейин кайра оңдолгон китеп. Басып койду бул маселе жабылабы же чара көрүү бир жагы болобу? Мисалы, чара көрүлөбү бирөө жарымга? Эми азыр мамлекет катары бир. Мамлекет катары кызматтык кастең болуп атат. Бул ошо окумуштуулар бар, автор бар. Бул биринчиден Канаке Смолович айтканда, бул автордун өзүнүн кандай десем, авторитети, ошо китеп эмне үчүн ушундай чыкты, корректорский көңүл буруш керек эле. Биз авторлорду алып келип атабыз. Автордон китеп басыш үчүн, мынакей буякта баары кесиптештер отурат, автордук гонорар берилет, Канаке Смолович. Өзү уруксат берген. Ансыз өзүнүн кызыктыгы болуш керек. Биз Биз азыр телефон чалып бар экен. Анан бир спор болду, мен бир айтып коюш керек, ошо географияда. Эң узун кайсы дарыя деп атабыз дейт. Бул бүгүн окумуштуулардын спору. Анан муну ката дейбизби, Канаке Смолович, ката эмеспи дейбиз, Нил дейбиз да, эң узун река дейбиз, же Амазонка дегенде. Бул изилдөө жүрүш керек. Анан ошо басылганда Нил илгери Амазонка дегенде, бул күнөөбү же ошо дагы изилдеп чыгыш керек. Бул өзүнчө суроо. Эми Нилге барып алып изилдебейт. Ошол Бизде азыр телефон чалууну кабыл алып койсок, алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыңар? Уулка Бишкек шаарынан. Угуп атабыз сизди. Мен суроо берейин дегенмин. Эмне үчүн Россиянын китебин биз идеологиясын Кыргызстанда жеткинчек балдарга окутушубуз керек да. Өзүбүздө жакшы китептерди жазса, академик, профессорлор деп атат, ошолор китеп жазып чыгара алышалбайбы? Чыгарыш керек да, уже канча жыл болду биз суверенитет болгонубузга. Ошондон бери бир жакшы китеп жазылып чыга элек. Экинчи суроом, Манасты чоң кишилер окуй турган жерин китепке жазып коюшкан. Кантип ошол эпизодду окуучу балдар окусун. Үчүнчү суроом, аттестат жөнүндө. Бул эми бул темага тиешеси жок, бирок аттестат жөнүндө. 2 жылдан бери ката кетиришет ошол аттестатта. Байкуш балдар аттестатын алып кетип, чет өлкөгө кеткендер бар, Бишкекте жүргөндөр бар, чет айылдарда жүргөндөр бар. Ошол аттестатты кайтып алмаштыргыла дейт. Бир да киши жазасын албайт, ошол ката кетирген. Баягы эле
типографияга шылташат, типография кетириптир деп. А эмнеге ошол аттестатты жазып атканда ошону бир сыйра текшерип коюшпайт ошол? Менин балам ошол чет өлкөгө кетип ошол аттестат менен кыйналды. Ошол анан китептерди караш керек да, Министерство образования болгондон кийин караш керек. Карап, ошону жакшы китептерди жазып чыгыш керек. Мына ата-эне катары, шаар тургуну катары мына өзүнүн конкреттүү суроосун берди да. Суроо эң маанилүү жакшы суроо болду. Мен ушакта мынакей мен наставнигим турганда мен официалдуу түрдө айтам, идеология Россияныкын. Ар бир 2236 мектептин ичинде идеологиянын навязывание болгон жок. Россияныкы официалдуу түрдө жооп берген. Бирок Биз кошумча китептерге пилоттук катары бирок ошо жеткинчектерге берилип атат да, жетип атат да мына. Бул кошумча китеп. Кадимки эле мисал. Сиз кечиресиз, кошумча китеп деп атасыз. Бул Дополнительного чтения. Мен балдар менен күнүгө сабак даярдайм. Сиз билбейм, балдарыңыз жок болушу керек же неберелериңиз барбы бул курактагы. Мен балдар менен күнүгө сабак даярдайм. Бул кошумча эмес, негизги предмет катары кирген сабак. Анан Кыргыз Республикасынын КАУ басып чыккан бир чтенияны көргөн жокмун орус тили үчүн. Же барбы? Анан буну кандай мындай эле мектептен бердиби же сатып алдыңар беле? Буну биз мектептен алдык, кээ бирде сатып алабыз. Азыр телефон чалуу болуп тур, дагы бир көрүүчү айтты дейт, ошол буну сөзсүз сатып алгыла деп мындай милдеттендирет депчи мектепте. Жок, ушундай китепти мына сөзсүз сатып алгыла деп 100 канча сомго сатып алганбыз деп да ата-эне айтыптыр да, милдеттендирди деп. Милдеттендиришет. Анан бул эле эмес, математика, жазуу, письмо. Бардык нерсе орус республикасынын, Россия Федерациясынан чыгып келгендердин баарын ошондон окуйбуз да. Мен Россиянын бир губерниясындагы окуп жүргөндө эле сезип атам балдарымдычы. Анткени мен Кыргызстандын Борбор Бишкекте окутпай эле, мен Новосибирскиде, же Омскиде, же болбосо Москванын бир жеринде жүргөндө эле сезем өзүмдү. Анткени могу каталары менен кыргыз тилинде кыргыз китептери, анан бул орус китептери менен менин балдарымдын башын башка нерсе менен толтуруп атышат да. Орус ата-энелер да бар да. Биринчи, экинчи, мына сиз кээ бир учурда мен өзүм да мына мугалим болуп канча жылдан бери иштейм. Эми бул жерде мугалим дагы өзүнүн бир чоң салымын кошуп келет да. Кээ бир мугалимдер бар, баягы бул эски китепти канча жылдан бери басылып, ошол ал мугалим да канча жылдан бери ошол китеп менен иштеп, анан ошол китеп боюнча өзүнүн баягы колдонмо материалдары бар, ошолору бар. Анан ал жаңы китеп, мисалы куррикулумдун китептерин силер бергенсиңер да. Куррикулумдун китептери келгенде мен өзүм байкагам, көп мугалимдер баш тартышкан. Эмне үчүн? Анткени куррикулумдун китебиден толук берилген эмес, китептер, мектептер толук жабдылган эмес куррикулумдун китеби мененчи. Анан мындай деген сунуш болгондо, мисалы 5 параллель болсо, 5 параллелдин 2 параллели куррикулумдун китеби менен окусун, а калгандарыбыз өзүңөр деген жаптып алып туруп окуткула деген чыкканда, ошондо ошол жерден 5 класстын мугалими келип туруп, баягы көп жылдан бери иштеп жүргөн мугалимдер айткан, биз куррикулумду албайбыз, биз эски китеп менен окутабыз депчи. Эмне үчүн дегенде, мен даярланып отурамбы, мен куррикулумга кайра башынан баштап даярланышым керек, аны деген бүт баарын жасап чыгышым керек. Андан көрө мен жанымды тынч эски китеп менен өткөрө бергеним жакшы да. Анын үстүнө эски китепте деген бул жерде грамматикасы туура, окутканга жеңил, мен муну менен деген мен балага деген жеткиликтүү түрдө грамматикасын эмесин окутуп жеткире алам. Мен ошон үчүн деген эски китеп менен окутам деп туруп, көп ошо жерден талаш тартыш болуп атып, баягы салымы чоңдор болсо өзү эски китеп менен окутуп калышкан өздөрүнүн классында. Каалагандай экен андай. Ооба, ал эми ошондой болгону мен өз мына сиз канча жылдан бери мугалимсиз? Мен 20 жыл болду. 20 жылдан бери бул мугалимдикте негизги талаптан бири бул психолог болуш керек, окуучуларга. Сиз ошого катары айтып кетсеңиз, мисалы 1-2 класстын окуучуларына ушундай сенин мекениң мына Россия деп тур, анан алардын желегин илинген ошо китепти эгерде бурма эч кандай оңдоп бербей мугалим мындай окутуп койсо, мен мисалы мен өзүм балам деле мен өзүм балам деле начальный школа башталгыч класста окуйт. Бирок ошондой болуп мен деген ушул Россиянын немесин көтөрүп келген мен мисалы көргөн да эмесмин да. Ар дайым деген ошол Кыргызстандын желегин көрсөт, бул мына апа мен Кыргызстан кошумча литература катары пайдаланат. Ооба, мүмкүн пайдаланат. Бул мүмкүн ушул жерде бул айымдын баланын калыптанышына таасир бала деген
мына устный дагы, озеки түрүндө дагы, анан көрүү түрүндө да жаттайт да. А менин балам деген бул символиканы көргөндөн кийин буну деле жаттап калып атат да. Менин балам эмес, бу жерде толтура. Мен өзүм балама кошумча үйдөн түшүндүрөм. А башка балдарга түшүндүрбөйт ата энеси. Бирок менин кызым мисалдан антип келген, мен көргөн Сиздин эми кызыңыз антип келбейт, сиз мугалимсиз. А бирок башкалардын убактысы жок ата энелердин. Канча мигрант жүрөт Россияда. Алар окута албайт. Мугалим бербей калган нерсени кошумча ата эне бербей калсачы. Каныбек агай, бул баланын калыптанышына кандай таасир этет ушул? Тез. Болгондо дагы өмүр бою азаптарда тарта турган таасир берет. Мен башка нерсени айткым келип атат да, Мирбек. Өзү китепти чыгаруу, аны тиражировать этүү, бул Кыргызстанда абдан чоң бизнес болуп калды. Баятан бери баягы ушундай эле жанында аягында мынтип кайпытып сүйлөй берсек, таң сүйлөйбүз. Эч кандай толук болбойт. Болгонун айталычы. Бул жерде абдан чоң акча. Ооба. Абдан чоң бизнес. Аны жасап, 20 жылдан бери көнүп алган шумпайлар бар. Ошолордун эле жасап аткан иши бул. Аларга китептин мазмунунун да кереги жок. Аларга китептин сапатынын да кереги жок. Аларга акча болсо болду. Бирок тираж керек буларга. Мен ошого кетип атам, кечирип коесуз. Эмне үчүн? Себеби бул китептер жылдан жылга улам кайталанып көбөйтүлүп турат. Бул гарантиясы бар баягы доход алып турган жер. Алар эмне кылышат? Алар министр менен сүйлөшөт. Алар министрдин орун басары менен сүйлөшөт. Алар академия, билим берүү академиясы менен сүйлөшөт. Алар деген түшүнүп турасыңар да кимдер экен. Вот ошолордун жасап аткан иши. Биз ушуну борбордоштурабыз деп, централизовать этебиз деп мен күйүп кеткенмин убагында. Себеби бардык мамлекеттерде, Кыргызстандан башка бардык мамлекеттерде ошондой. Ар бир билим берүү министрлигинин өзүнүн басмаканасы бар. Азыр Марат мырза ошону баштап келип, унчукпай калды. Мен мектептин здание. Жадаса керек да, бул дагы айта берип. Мектеп деген басмакана болчу. Ага министр баш менен жооп берчү. Бир эле басмакана эмес, министрдин алдында мектептерди кура турган курулуш башкармалыгы болчу. Мектептин сапатындагы ушу башы менен жооп берчү. Атканага окшотуп курса, анда атууга кетчү министр. Демек, өзүнүн функционалдык милдеттерин бардыгын бөлүштүрүп эмес, тарттырып жиберип, азыр министр, эми азыркы министрди айтпайм, баарыбыз эле, мурунку министрлер, анан ичинде мен дагы ошону талпайып отуруп калганбыз. Кептин баары ошондо. Азыр ким гана чыгарбайт китептерди? Ким гана чыгарбайт? Мен айтып атам го, Арменияда чыгып атат деп. А мурун мисалы үчүн 90-жылдардын орто чендеринде анда Марат интернет директор болчу. Эмеден Финляндиядан чыгарышчу. Акчанын баары ушул жака кетчү. Ушундай системалык өзгөртүүлөрдү киргизмейинче бул абалы оңолбойт. Мен дагы бир жолу айтам. Ошол китептин авторлору өздөрүнүн укуктарын кайсы жерде гана эстешет. Качан колуна гонорар тийгенде эстешет. Андан башка эч нерсе аларга кереги жок. Өзү айрыкча табигый илимдерди окутуунун методикасы акыркы 15 жылда түп тамырынан бери өзгөрдү. Мана мен суроону эмне үчүн берип атам Марат мырзага? Физика эмне үчүн 4 сааттан 2 саатка түшүп калды? Демек, мен айталы ошол Омдун закону, болсо Ньютондун законун мурун 4 саат ичинде окута турган болсом, азыр 2 саат окутам. Демек, китепти мен башкача жазып чыгышым керекпи? Жок, андай болбой эле ошол эле китепти баягындай болуп тыккылап эме кылып атышат. Бул жерде чыгармачылык менен иштеген министрлик дагы жок тилекке каршы, и ошого түздөн түз жооп бере турган, килтейген айлыктарды алып, ушундай преференцияга ээ болгон билим берүү академиясы эч нерсе жасабай отурат. Мына кептин баардыгы ошондо. Анан кийин, конечно, ар ким талайт да. Мен өткөндө Кара-Балтага барсам, Кара-Балтанын бир мектебинде Каныбек агай, Алматыдан чыккан орус тили. сөзүңүз оозуңузда ушуну азыр талкуудан эме тыныгуу бар экен, ошондон кийин айтып бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Азыр бизде кыскача тыныгуу, андан кийин талкуу уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде талкуу уланып атат. Каныбек агай, мен ошол оюмду уланта турган болсом, тилекке каршы мынакей эжеке дагы ырастап атат. Көп мектептерде, мен эми өзбек тилинде мектептерди, тажик тилиндеги мектептерди айтпай эле коеюн. Ал жакта эмне болуп атканы түшүнүктүү болуп калды мага. Көп мектептерде айрыкча орус тилин окутуу, орус тилинин китептери ар түрдүү мамлекеттерден чыккан китептер келип атат. Мына кече Кара-Балтада Алматыдан чыккан китепти көрдүм мен. Аны деле булар билишпейт да эми. Булар айтып атпайбы, баягы стандартка туура келген, баягы куррикулумуна туура келген китептерди окутат деп. Эми табигый илимдерди окутуунун методикасын
Эң соны билген киши жазган, мисалы үчүн физиканы. Мамбет Акунов деген академигибиз жазган. Бирок улам аны иштеп, улам жаңылап туруш керек да. Ошол маселени карай турган ким? Билим берүү академиясы. Билим берүү академиясы. Менин да эрик болсо, мен эмне кылат элем? Муну орус тилин, кыргыз тилин, тарыхты, географияны, ошол предметтерди бир дагы башка мамлекеттин китептерин киргизбейт болчумун. Себеби булар стратегиялык маанидеги сабактар булар. Мен Монголия президенти менен депутат болуп жүргөндө ушундай бир сөз болуп калды. Менен сурап атпайбыз, ушундай министр болупсуз, 1-класстан 4-класска кандай окутасыз деп. Анан мен байларды айта баштадым, жаңалданып. Биз муну математиканы окуйбуз. Ал мынтип айтып атат. Биз дейт, монгол тилин окутабыз дейт. Монгол тарыхына кичине эме беребиз дейт. Информация 3-класска чейин. Анан математиканы окутабыз дейт. Башка бир да предмет жакындатпайбыз дейт. Эми бул да балким бир крайностьтур. Балким өзүнчө туурадыр, менталитетине туура келер. Себеби аларда калк азыр эле 2 миллиондон ашпаган калкы бар. Биз да балким ошондой радикалдык жолго барышыбыз керектир. А биз талпаңдап эле канча бир предметтердин баарын киргизип алганбыз. Вот ошолордун баардыгы келип, мына быйылкы катаклизм болуп келди, Мурат. Келип, баягы мугалимдердин кыскарышына алып келди. Парадокс болуп атат да, балдардын саны жылдан жылга өсүп атат. Жылдан жылга өсүп атат да. Демографиялык перспективасы абдан жакшы. Жаманбы, жакшыбы, мектептер бир аз салынып атат. Мектепте жаман жакшы салынып атат. Кстати, бул боюнча да мен өзүмчө пикирим бар. Анда башка жерде айтышыбыз мүмкүн. Ары колотко мектеп салып койдук. Баягы популист менен ошо депутат болом дегендер, министр болом дегендер башкалар жыгал жерге китеп. Бирок мугалимдердин саны кыска. Мугалим жетпейт. 1-класс менен 2-класс бириктирип туруп бир окуткан жерлери бар. Класс комплект деген түшүнүк жок болду да, эч агылычы. А бул жерде тескерисинче Бишкек менен Ошто. Бул жерде 50дөн боло турат бир класста. Окуучулардын баардыгын регулировка кыла турган каалайбы, каалабайбы министр да. Министрлик болуш керек да. Бирок министрликте андай укук эме жок. Андай права жок, укук жок. Мынакей өздөрү айтып атпайбы? Ошол өткөрүлгөн тендер болобу, мектептин курулушу болобу, буларды жакындатып да койбойт. Менимче, бул жерде билим берүү министрлиги жөнүндөгү эмени положенияны кайрадан карап чыгыш керек. Министрликтин укугун, милдетин мойнуна тагып туруп укугун чоңойтуш керек. Кадр маселесин биринчи орунга коюш керек. Мисалы үчүн ошол эле министрликте, ошол эле билим берүү академиясында бир диктант же бир сообщение жаздырып көрөлүчү. Өздөрү кандай жазышат экен. Мен ошол маселе кызыктырып калды кийинки жылдарда. Өздөрү кандай жазышат экен, билим деңгээлдери кандай экен. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Мен атайын келип карадым, мына географияны да карадым, баарын карап, чын эле уят. Мындай болушу мүмкүн эмес. Ньютондун мыйзамы, мисалы үчүн Африкада деле ошондой мыйзам, бул жерде ошондой мыйзам. Эгерде ошондой боло турган болсо, эмне үчүн Россия менен чогуу совместно жазбайбыз? Эмне алар катышабы? Жок. Мисалы үчүн Германия уялбай эле Кикоиндин китептерин физика боюнча азыр немистер өздөрү окутуп атышат. Эмне үчүн биз өзү каадаланып эле ошол нерселерди өзүбүз жасап, же жакшы жасай албайбыз? Кептин баары ошондой болот. Анан дагы бир фактыны эстеп кеттим. Мына өткөн жылы ошол 9-класстар үчүн басылган алгебра жаңы китебинде дагы ошо сыртында мукабасында формула туура эмес жазылып калган дагы интернетте кызуу мукабасындабы? Ооба, мукабасында. Ичи кандай болгону түшүнүктүү деп ошол жерде пикир калтырган эсимде да. Ошол нерсеге да каралдыбы? Анан деги эле ошол сиз айтып кеттиңиз, мына басмакана, корректор, жанагы билим берүү академиясы буга жооптуу болуш керек. Ошолорду мындай колунан өтөт, ошолордун текшерүүсүнөн өтөт деп сөз кылып атабыз. Билим берүү академиясында канча адам бар, анан алардын жоопкерчилиги барбы? Же алар өткөрүп коюп эле, уруксаты берип коюп эле, анан жоопкерчиликке тартылбай ушунда отуруп Өзүңүз эле жооп берип койдуңуз сурооңузга. Жооп мындай да, мен бир эле нерсени айтып берейин. Билим берүү академия министрлигинин алдында 100дөн ашык кызматкер бар, анын ичинде лабораториялар бар. Албетте китепти жазганда ошол китеп 1 саат болсо жумасына, бул китеп 34 темага ылайык болуш керек. 2 саат болсо 68ге ылайык болуш керек. Ошону окуучулар карап чыгат. Дагы айтып атам. Караганда тематиканын баягы последовательности кетиш керек. Бул өзүнчө эле, бул иерархия өзүнчө дүйнө китепти. Ошону бир калпка коюш керек. Бир калпка коюш үчүн мен дагы бир айтып кетет элем. Мынакей туура эмес кетип атат. Бул чоң акча, тендер деп атабыз. Мен бир айтып кетет элем. Мынакей акыйкат элдер көрүп атат телевизордо. Курулуш, мектепте курулуш, стена кетти, аварийный состояние, директорду алабыз, районун алабыз. Министрликтен талап кылып сурайбыз. Департамент жок министрликтин алдында. Бул баары госстрой. Кыскараак айтсаңыз. Тендерди айтып атабыз. Тендерди министерство өткөзбөйт. Жоопкерчиликти талап кылып суроо берердин астында ошону реализацияга укугун бериш керек. Ким өткөрөт?
Иә. Ким өткөрөт? Тендерди Минфиндин алдында Марат мырза, онлайн бирок баары бир режимде. тендер дегенде эле бул техникалык жагы. Биз тех задание даярдайбыз. Жоопкерчилик бар. Бар. Ошону Биримдикте. текшерүү жана Мазмуну башка жөнүндө мазмун болот, жагын мазмуну, китептин мазмуну жөнүндө каржы болот, министрлиги карабаса негизи, керек. чын Анан эме ошол Кечиримде сураган жок да. жүздөй академик дедиңиз. Ошол Жок, жүздө академик эмес. Саны иштегендер ичинде кызматкерлер бар. жүздөй кызматкерлерибиз ошолор айлык алып мамлекеттен билим берүү министрлигине баш ийип ошолор сиздер тарабынан кызматка алынып кайра кызматтан кетип иштешет да туурабы? Анан жоопкерчилиги каралабы бул? Жоопкерчилик конкреттүү ошол фактылар боюнча. Албетте каралыш керек да. Мынакей баянда Жок, каралыш керек деген сөз Жок, эмес, каралыш эми керек. үчүнчү жолу Каралат. атам. Каралабы? Каралат. Баягы эле мынакей вице-президент менен интервью мына мен больницада жатканда ал айтып атат, бизге толук укукту берсе дейт. Министрлик толук укукту мынакей агай турат. Окумуштун кеңешинин президенттердин баарын кол турганда мындан ашык кандай укук берилиш керек? Мындан ашык кандай укук берилиш керек? Сөзсүз чара көрүлөт. Анан жогоруда сөз болду, канча ошо чет элде басылган, ошо чет өлкөнүн өздөрүнүн мектептери үчүн басылган окуу куралдары, китептери бизде окулуп атат азыр. Кайсы өлкөлөрдүкү, канча санда, кайсы класстарда маалымат барбы так сизде? жооп береликчи. Биринчи стандарт бекилген. Стандартка Жок, сиз кошумча дедиңиз го. Ошону мен азыр идеямды айтып берейин. Бул стандартта биринчи класста окуучу бүтөрдө 60 сөздү 1 минутада окуш керек. Экинчи класста кошуу бөлүүнү билиш керек. Үчүнчү класста кошуу бөлүү кашага алынган жыйынтыктар. Бул стандарт деп коет. Ошол стандарттын ичинде китептер бекилген. Мындан сырткары ар бир мугалим, мен деле мынакей 20 жыл мугалим болуп иштедим. Кошумча китеп менен даярданат. Ошого министрлик мыйзам чегинде допуск деген бар. Кошумча Канча кошумча китеп бар, ошонун санын эле айткыңызчы. 120дан ашык кошумча китеп бар. Кайсы өлкөдө басылган көбүнчө? Иә. Көбүнчөсү Россия басылып атат, журналын окуп атышат, ошондой бар. Өзбекстандыкы? Өзбекстандыкы жок, Өзбек тилдүү мектептерде бар деп өзбек тилдүү мектепте алар өзбек тилинде кирбейт, алардыкы латинцы, биз адаптация кылып туруп, басмаканабыз Ошто бар, басып туруп адаптация кылып туруп киргизебиз. Латынча киргизесиңер. Биз латынча, алардыкы кириллицада, бизде ана латинца. Бизде кириллица. Биздики кириллица, аларда латинча. Жок, өтүңүзчү. Ошондо алар латынча окушабы? Ким? Ошо кирген китептерди латынча Өзбек мектепте кайра латынча басып чыгарабы? окушабы? Жок, кириллицада окутат. Кайра басып чыгарабы? Аны биз өзүбүз эле бассак болбойбу? Анан азыр бизде телегөрүүчүлөрдө суроо болуп атат, эми бул сизге болуш керек конкреттүү практикатары. Баягы тарыхтагы Чарльз Дарвиндин теориясы, ошо адам маймылдан жаралды деген теория менен дагы деле окутуп атат деген суроо болуптур да. Мына азыр бизге айтып атат режиссерлор. Ушул окутуп атабы дагы деле ошондой мектепте? Же бул өзгөрдү эле негизи? Кандай? Мен өзү негизинен мамлекеттик тилде окутатым да, кыргыз тилдечи. Сиз орун басары деп айтып кеткенден Ооба, орун басары жалпы маалымат барбы? тил боюнча. Аны айта албайт экенмин, чынын айтайын. Мен оюмду айтып коеюнчу. Мен азыр эле ушул жөнүндө дебатка катышып келдим. Өзү Чарльз Дарвиндин ошол адам маймылдан жаралат деген жыйынтыгы, тиянагы. Бул өзүнүн жалпы жасаган киргизген илиминин 0,1%-inde түшөт. Аны өзү айткан деле эмес ал Дарвин. Окусаңар. Мунун баардыгын келтирип чыгарып аткан ошо Дарвинде туура эмес окуп, өзүнүн кызыкчылыгына ыктап жасаган кээ бир фанаттардын эле сөзү. Дарвиндин эң чоң эмеси жасаган иши бул эволюциялык теорияны түзгөн. Аны баардыгы Ватикандын Папа Римскийден баштап баардыгы макул болуп атат. Ошону жанагы мындай сүрөт менен көргөзүп бергени көбүнчө таасир этип атпайбы? Ал ошол китептин авторунун дөдөйлүгү. Ошого басым жасаган дөдөйлүгү. Аны басым жасаштын да кереги жок болчу. Бирок ошол дагы деле ошол нук менен ошол окулуп атат деп атат да, ошол эми деп аткандар ким деп аткандар материалдар, окуу куралдар калды деп ошол окулуп атабы? Же Жок, бул биологтор, бул китебинде 10 класста, 11 Негизинен биологдорду ар кандай китептерди алып атышат. Мисалы бизден Россиядан да алып окутуп атышат. Бул мугалимдин чыгармачылыгына жараша болот да. Мугалим канчалык анын дүйнө таанымына жараша эркиндик берилиптир да. Эгер мугалим ошол бөлөк интернеттен болот, бөлөк китептерден, булактардан алып ошол өзү балага мен маалымат берем, ошо баланы үйрөтүп чыгам деген мугалим, албетте ал деген жаңы маалыматтарды берип ошону эметип турат, өзгөртүп турат. Эмне үчүн какшап айтып атам баягыдан бери? Өзү билим берүү академиясы болбой эле, илим изилдөө институту болуш керек болчу. Окутуунун методикасын, усулдугун караган. Вот ошолордун жоопкерчилигинде боло турган нерсе болчу. Методикасы кандай болот,
аны коюп эле жалпы баягы ушул эмеге өтүп алдык да. Бир асмандан түшпөй атабыз да. Окуй биз академикпиз, окуй биз ушундайбыз, андайбыз, мындайбыз. Баягы методикалык кабинеттер эмне болду? Азыр мен мисалы үчүн билбейм. Районолордо аны баштан эттиңерби? Эгер баштан эткен болсоңор кандай кишилер иштеп атат? Бирөөнүн тайке жээни, аке өкөсү иштеп атабы же чыныгы кесипкөй методисттер иштеп атабы? Илгери мисалы үчүн мен мектепте мугалим болуп иштегенмин. Мен ошол методистти көргөндө директорумен 10 эсе коркчумун ошо методист келе жатканда. Себеби ал ошол бардыгын мына эжеке туура айтып атат. Көзгө сайып көрсөтүп, анан кийин баягындай эме кылып турчу эле да, бир нукка салып турчу эле да, унификация кылып турчу. Рахмат агай. Урматтуу коноктор, ошо бул тема дагы улана турган тема. Кыскача биздин берилген бөлүнгөн убакытка сыйбай калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Ар тарап программасын көрүңүздөр. Бул жолу биз орто мектептердеги басылган ошол окуу куралдары, китептердин сапаты жөнүндө талкуу кылдык. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.